Namaz окубай хижап салынса болобу? Хижап өзүнчө фарыз, намаз өзүнчө фарыз. Эсеп китеби өзүнчө болот, сообу өзүнчө болот, күнөөсү өзүнчө болот. Кайсы зикирди көп айтсак жүрөгүбүз тазарат. Афдалу зикр ла илаха иллаллах ва афдалу дуа алхамдулиллах. Пайгамбарыбыз айтат, ла илаха иллаллах зикирлерден эң абзели. Алхамдулилlah дуалардын эң абзели. Мен намаз окуйм, ар бир намазда оюма ар кайсы келе берет. Кээде жаңылам, кандай кылсам оюм толук намазда болот. Намаздан алдын бир аз зикир кылып, өлүмдү эстеп, анан дуа кылыңыз. Я Алла, өзүң ыраазы болгондой окуганга жардам бергин деп. Намаз окуп бүткөндөн кийин, я Алла, ушу кемчиликтерин кечиргин деп дуа кылыңыз. Мен Алланын буйругу менен 5 мал намаз окуйм. Ошол 5 мал намазга каза намазды кантип кошуп окуйм? Азыр ар бир намазга парыздарды кошуп окуп жатам. Туурабы? Туура. Кудай кааласа каза намаздарды окуп бериш керек, туугандар. Бирөөдөн карызлагандан кийин бере тургандай, Алланын карызбыз, ошонун убагында окуп бере бериш керек. Ар бир намазга бирден окуй берсеңиз боло берет. Албетте ушу карыз намаздарды, каза намаздарды 3 убакта гана окуса болбойт, ошону эске алып коюңуз. Күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Калган учурда окуй бересиз. Мен тахажжуд намазына турам. Тахажжуд намаз жөнүндө кыскача фазилеттерин айта кетесизби? Мен багымдатка жарым саат калганда ойгонуп калсам, 2 же 4 рекет окуй калам. Болбосо 1 саат калганда турам, туура эле окуп жатамбы? И 1000ден зикир кылам. Туурабы дейт. Туура, өтө жакшы, машалла. Тахажжуд намазы 4 рекеттен 12 рекетке чейин. 2 рекет тахажжуд намазы дүнүнүн ичиндеги бардык байлыктан жакшыраак. Бул бардык салихин, улуу адамдардын адаты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мойнунда фарыз эле.